2-3 жыл үчүн өтүп кусуп, башым айланып, балдар жетелеп алып кирип чыгып жатты. Ушу келгенден бери Жай мезгили келери менен ич өткөк оорусу күч алат. 63 жаштагы апа мындан бир жума мурун ич өткөк оорусу менен облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. билбейм, ичим өтүп, анан кусуп, башым айланып келдим да. Анан немеден 5-6 күн өтпөй алсам сакайбадым. Анан ушу каны билсиңиме келсем, жакшымы келгенден эле. Жакшы дарылайт. Ушундай адамдар жакшы кабыл алат экен. Филиям ширин. Билбейм, келгенден эле жакшы болуп калдым. Эмсем бирөө жетелеп чыгып, жетелеп кирип калды кыздар. Балдарым. Билбейм, кеч коон жеген элем. Сабыр турсам эле ошентип отравлениеге окшогонмунбу, билбейм, ооруп калдым да. Жайдын аптаптуу күндөрүндө күч алган ич өткөк оорусу наристелерге караганда чоң адамдар арасында көбүрөөк катталууда. Ага себеп 2020 жылдан тарта жаңы төрөлгөн балдарга ич өткөккө каршы эмдөө берилип жатканын айтышат дарыгерлер. Бүт областта ошол ич өткөккө каршы эмдөө боюнча дарыгерлерди жана медайымдарды окутуп, ошо 20-жылы январь айынан баштап бүт кичинекей балдарды ошо ич өткөк оорусуна каршы эмдөөдү киргизип, ошонун үстүндө бүгүнкү чейин иштеп келүүдө. Мына ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө баягы айрыкча балдар арасында ич өткөк оорусу мурдага салыштырмалуу аз. Баткен облустук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун балдар дарыгери Насиба Абдиева балдардагы ич өткөктүн алдын алуудагы эрежелерге токтолду. Өзүбүздүк личный гигиена сакташыбыз керек. Анан обработка кылышыбыз керек пышкан тамак аштарды, азыркы пышкан мөмө жемиштерди, эт продукталарыны, сүт продукталарыны сактоо жолуну туура кылууну билишибиз керек. Өздүк гигиенабызда сөзсүз тамакка отураардан алдын колубузду самын менен 20 секунд арасында жуушубуз керек. Ажатканага барып келгенден кийин тамакка отураардан алдын колубузду жуабыз. Тырнактарыбызды сичкалап турушубуз керек. Обработка тамак аштар. Мөмө жемиштердин сыртын таза жуубайбыз. Алардын сөзсүз бир аз 50 градуста болгон сууга бир жууп таштап, кайра муздак сууга чакап туруп, анан тамак аш жешибиз керек. Же болбосо сыртын ачышыбыз керек. Ушул моментте жаш балдарга ич өткөктүн алдын алган болобуз. Үчүнчү момент бул сүт продукталарынын, эт продукталарынын туура сактоо. Сүттөрдү дайыма пышкан абалда сакташыбыз керек. Бетин жапкан абалда үсткөгө чейин болот. Эт продукталарыны аларды дагы туздап же сырой момент болсо дагы градусу 4 градустан ашкан моментте холодильникте бет жапкан моментте сакташыбыз керек. Ушул тапта облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө ич өткөктөн жабыркаган 18 бейтап дарыланууда. Алардын 8-и жаш балдар. Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борборунун маалыматына ылайык, кур чечеги оорулары боюнча 2022 жылдын 6 айында 1197 учур катталган болсо, үстүбүздөгү жылдын 6 айында 1339 учур катталып, өткөн жылга салыштырмалуу 142 учурга өскөн. Нурпейил Ашур кызы, Сезимай Жураева, Салам медиа.